Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков ротацияланып келген судьялардын жашоо шарты алар тарабынан каралып жаткан иштердин сапатын текшерүү максатында Чүй облусун кыдырып жүрөт. Замирбек Базарбеков иш сапардын алкагында Кемин жана Чүй райондук сотторунда, Токмок шаардык соту, Ысык Ата жана Аламүдүн райондук сотторунда болду. Аталган сотторго республиканын аймактарынан судьялар ротацияланып келишкен. Төрага ар бир сотто болуп, судьялар менен аппарат кызматкерлеринин, ошондой эле сот приставтары отуруп иштеген бөлмөлөрдү карап чыкты. Өз кезегинде ротацияланып келген судьялар турак жайларга болгон ижара баалардын жогору болуп жаткандыгын айтышты. Замирбек Базарбеков ушул жылдын август айынан тартып жергиликтүү соттордогу аппарат кызматкерлеринин айлыктарын көтөрүлүп жаткандыгын билдирди. Көйгөйлөрдүн көбү эле баягы ротациядан кийин ушул эмгек маянасынан соттордун жайгашкан турак жайлары боюнча болуп жатат. Бул көйгөйлөр бардык региондо, бүт республика боюнча бар. Ошол көчүп келген жерлерде жанагы жеке менчик үйлөрдө жашагандыктан алардын акы төлөөсү, аренда акылары жогорулап кеткен экен. Бирок Чүй областында азырынча 7 миң, 10 миң деп атат. 15 миң ушундай болуп калат экен. Ошол көйгөйлөр болуп атыптыр. Ошолордун эмгек акыларынан төлөп атышат да өздөрүнүн чөнтөктөрүнөнчү. Бирок мамлекет тарабынан бул кайтарылып берилген жатат.